Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан сөз айкашынын түгөлөрүнүн байланышуу жолдору деген теманы өтөбүз. Биздин сабагыбыздын максаты сөз айкашынын тутумунда сөздөр бири-биринен ажырап, өз алдынча чачкын жашай албашын түшүнөсүңөр. Сүйлөмдөгү аткарган синтаксистик милдеттерин алайык, сөздөрдүн өз ара байланышы экиге бөлүнөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Көнүгүүлөрдү иштөө менен коомдо өз ара мамиле түзүү алууга калыптанасыңар. Келгиле, эсибизге салабыз. Сөз айкашы деген эмне? Кандай учурда сөз айкашы боло алат? Бардык эле сөздөр сөз айкашы болору? Мисалы, мектеп, бала деп койсок сөз айкашы болобу? Мына ошолорду эсибизге салабыз. Эсибизге салуу менен эркин сөз айкашы деген эмне? Мисал келтиребиз. Демек, эркин сөз айкашы алтын шакек, күмүш шакек. Демек, багыныкы сөзүн ар кандай алмаштырса болот экен, Ал эми туруктуу сөз айкаш компоненттеги сөздөрдү алмаштырууга мүмкүн эмес. Мисалы, чычканга кебек алдырбоо, кой оозунан чөп албоо деген сөздөр. Экинчи, атооштук сөз айкашына мисал келтиргиле. Эсибизге салабыз. Атооштук сөз айкашына. Демек, негизги сөз кайсы сөз түркүмүнө болоруна байланыштуу экиге бөлүнөт экен. Атооштук сөз айкашы жана этиштик сөз айкашы. Эгерде негизги сөз атооч сөздөрдөн болсо, анда атооштук сөз айкашы болот. Жакшы окуучу. Эгерде негизги сөз этиш сөздөрдөн болсо, анда этиштик сөз айкашы болот. Мектепке келүү, китеп окуу. Көнүгүүлөрдү текшерип алганбыз, онлайн аркылуу. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз, жаңы темабыз, сөз айкашынын түгөлөрүнүн байланышуу жолдору. Сөз айкашынын же сүйлөмдүн тутумунда сөздөр бири-биринен ажырап, өз алдынча чачкын жашай албайт. Алар тилдин грамматикалык мыйзамына ылайык өз ара байланышта болот. Ошондо гана сүйлөм түзүлүп, адам оюн билдире алат. Сүйлөмдөгү сөздөр өз ара эки каражаттын негизинде байланышат. Биринчиси синтаксистик, башкача айтканда интонация, сөздөрдүн орун тартиби. Экинчи морфология, жөндөмө жана жак мүчөлөр. Сүйлөмдөгү аткарган синтаксистик милдеттерине ылайык сөздөрдүн өз ара байланышы экиге бөлүнөт экен. Тең байланыш жана багыныкы байланыш. Келгиле, тең байланышка мисалы. Биз ата-энени, мугалимди сыйлоого милдеткербиз. Бул жерде ата-энени, мугалимди деген экөө бири-бирине тең байланышта. Ал эми багыныкы байланышкан сөздөрдүн бири экинчисине багынычтуу болот. Карайбыз. Булар 4 жол аркылуу байланышат. Ыкташуу, таандык, башкаруу, ээрчишүү. Чоң бөлмө, залкар киши. Негизги сөз бөлмө, багыныкы сөз чоң. Бири-бирине ыкташкан абалда байланышат. Экинчиси таандык, булбулдун үнү. Демек, булбулдун, тоонун деген багыныкы сөздөр илик жөндөмөсүнүн мүчөлүүсү кабыл алып, багыныкы сөзгө таандык абалда болот. Менин үйүм, окуучунун китеби дегендей. Башкаруу. Булар барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү, мүчөлөрүн кабыл алат экен багыныкы сөздөр. Карагыла. Баруу, этиш сөз. Кайда баруу? Мектепке. Суроо, кимден суроо? Билгендерден. Ал эми 4-сү бул ээрчишүү байланышуу. Бул көбүнчө менен баяндоштун ортосунда сүйлөм ичинде ээрчишет. Мен барам, биз сүйлөдүк. Келгиле. Сүрөттөр аркылуу байланыштын 4 жолу менен сөз айкашын түзүүгө аракет кылабыз. Башкача айтканда, ыкташуу, таандык, башкаруу жана ээрчишүү. Мугалим деген сүрөттү көрүп турабыз, Келгиле. Мугалим негизги сөз кылабыз. Сүйүктүү мугалим. Кандай мугалим? Сүйүктүү мугалим. Бул ыкташуу байланышы. Мугалимдин үйү. Демек, мугалим деген сөз бул жерде багынык сөз болуп кетти. Мугалимдин үйү. Кимдин үйү? Мугалимдин. Таандык байланыш. Мугалимге айтып берүү. Эмне кылуу? Айтып берүү.
Кимге? Мугалимге. Башкаруу байланышы. Менин мугалимим же мен мугалиммин десек, эр жүшүү байланышы болот экен. Азыркы силер көрүп турган сүрөттөр боюнча сөз айкаштарын түзөбүз бышыктоочу көнүгүү. Ал эми үй тапшырмасы 78 көнүгүү болот. 78 көнүгүүдөн 4 сүйлөмдү шарттуу белгинин ордуна тиштүү мүчөлөрдү коюп, сөз айкаштарын ажыратабыз. Анда силерге ийгилик.